Жалал-Абад шаарында кеңейтилип жаткан Чехов көчөсүнүн канчалык тез бүткөрүлүшү эми аба ырайынан гана көз каранды. Мындан тышкары атуулардын башаламан кыймылы курулуш иштерине зыянын тийгизбей, жол куруучулардын иши активдүү болуп турса, 2-3 күндө асфальтталып бүтүп, жалал-абадтыктар дагы бир кенен көчөлүү болушат. Жамгыр жаасына задержка болуп калыпты да бизге. Элдер ham көп мешат кылып атат. Мына көрүпсүз. Буяка өтүшүп, буяка өтүшүп, жипти тартамыз. Карап туруш керек да, обязательно. Agar shu narsa bo'lmasa, tezda bitib qolamiz, xudo buyursa. O'dalarni bitdik уже, u yoqni. Уже mana mashina nechasi buzib tashladi, ancha-munchasini. Ular demontaj qilish kerak qayra. Endi buni yerda ham endi ko'ryapsiz, mana ellar ko'p o'tyapti. Agar kichkina to'siq qilmasa, xudo buyursa, tezda bitamiz. Жай айынан бери кеңейтилип жаткан көчө асфальтталып, акыркы финалдык этабына келип жетти. Эми анын сапаты кандай болду деген суроо туулат. Бул жагынан шаар бийлиги катуу көзөмөлгө алган. Бүгүндө шаар мэри Мураталы Тагаев жана шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдашев менен бирге иштин жүрүшүнөн кабар алышты. Сапаты жагынан атайын бөлүнгөн биздин ишканадан бөлүнгөн технадзор бар. Эртеден кечке чейин ушу сапатын карап атышат. Сапаты роду жакшы эле болуп атат. Башталгандан баштап кечке чейин почти ушул жерде эле болуп атабыз. Сапатын карап атабыз. Быйыл Жалал-Абад шаарында курулуш жылы болду. Анткени инфраструктуралык жаңыртуу иштерине 147 миллион сом бөлүнгөн. Аймактарды өнүктүрүү жылында курулуш тармагында байкаларлык иштер аткарылганын шаар тургундары да тастыкташат. Аймактарды өнүктүрүү жылында Жалал-Абад шаарында жолдорду кеңейтип атат. Сууларды алып келип койду. Тазалыкты сактап атат. Этаж көп кабаттуу үйлөр курула баштады. Мындан кийин да курулат деп атат. Ошол жакшы иштер болуп жатат. Эске сала кетсек, Чехов көчөсүнүн экинчи этабын курууну Вавилон Маркет курулуш компаниясы тендерден жеңип алган. Азыркы тапта мында 6 техника жана 21 жумушчу иштеп жатат. Роза Акметжан кызы, Аскарбек Сабаев, Жалал-Абад шаары.